Теманы билим берүү жаатына бурсак, мектеп бүтүрүүчүлөр бир гана билим берүү министрлиги тарабынан сунушталып жаткан гранттык окууларды карап турбашы керек. Мындай оюн билим алуу жаатындагы программалардын алкагында жаштарды чет өлкөгө жиберген компаниялардын өкүлдөрү айтышууда. Эске салсак, өткөн жумада эле жыл сайын болочоктогу студенттерге деп бөлүнгөн бекер чет мамлекеттен билим алуу орундарын чиновниктердин балдарынан ашпай жаткан көтөрүлгөн болчу. Ал эми айрымдар балдардын ата-энеси мамлекеттик кызматтарда иштери туурасында маалыматта чыгып кеткен. Берүүзүн чыгарылышынын биринде билим берүү жаатындагы кеңешбек Сайназаров бул маселе боюнча төмөнгүдөй ою менен бөлүшкөн. Жооп ооба деп жооп бермекмин. Себеби ушунчалык келген мүмкүнчүлүктөрдү тилекке каршы кыргыз элинин ичиндеги калың катмары жетпей атат. Ошончолук деңгээлде бир алгылыктуу, эффективдүү колдоно албай атабыз. Ушундан улам биз мындан 15 жыл мурунку жагдайга салыштырмалуу Европа, Америкада билим алуу жөн гана билим алуу эмес, бекер окуп келүүнүн жол жоболору кандай экенин талкуулаган турабыз. 11 канал түз эфиринде International Consulting Group деп аталган уюмдун мүдүрү Алмаз Арипов менен кененирээк маалымат берүү максатында келип отурат. Алмаз мырза, куш келипсиз. Адегенде эле сиз жетектеген уюм 1,5 жылдан бери иш алып барарын билдик. Ушул кезге чейин кандай деген жаштарды чет жерлерге жибербедиңиздер? Анан сиздердеги талаптар кандай, деги эле ким окуй алат? Биринчиден бизге ушул мүмкүнчүлүктү берген үчүн сиздерге 11 каналга чоң ыраазычылык билдирип кетем. Ооба, биз бул тармакта 2 жылдан бери негизи иш алып барып атабыз. Өзгөчө биз Америка менен Германияга окууга жиберебиз жана мындан башка Японияга да жибергенге мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Чындыгында азыр көптөгөн өлкөлөрдө, өзгөчө өнүккөн өлкөлөрдө, Америка болсун, Германия, Япония, ошол өлкөлөрдө аз акчага же болбосо бекер билим алганга мүмкүнчүлүктөр көп. Мисалы үчүн, ошол эле Германияда мамлекеттик университеттер бекер болгону $200-300 гана доллар регистрацияга акча төлөнөт. А бирок бул жерде маселе келип жана тилге такалат да. Ошол тил маселесин Кыргызстанда окуп үйрөнсө, мисалы үчүн, Германияга барып бекер окуса болот. Азыр бул жаатта биз бардык региондорго, мектептерге, лицейлерге барып 9-класстан баштап 10-11 класстарга чейин үгүттөө иштерин баштап, аларга азыртадан немисче үйрөнүп 11 класска барганда Германияга барып бекер окуунун жолдорун үйрөтүп атабыз. Мына бизде азыр былтыры барган 2 балабыз азыркы учурда немисче үйрөнүп атат. Буюрса, эмки жылдан баштап ошол Хайдельберг университетинде информацион технология тармагында окушат. Мындан сырткары Америкага дагы биздин 2 жылдан бери жиберип аткан студенттерибиз бар. Булардын эң алдыңкылары буюрса быйыл бүтөт. Анан ошол биздин Ош кыздар лицейине жиберген бир кызыбыз Далластагы Southern Methodist University деген бар. Бул мурдагы Джордж Буш окуган университет. Ал жакта $120,000 стипендия менен алып бекер окуп атат. Мындан дагы тышкары көптөгөн мүмкүнчүлүктөр бар. Бул информациялар ата-энелерге жетпейт. Мисалы үчүн community колледждер деп коет. Булар 2 жылдык университеттер. Буларда ар кандай факультеттер бар. Мисалы үчүн булардын контракттагы $4,000 муну бөлүп төлөсө болот. Бул мүмкүнчүлүктү биздеги көптөгөн кыргыз ата-энелер төлөй алат да. Себеби Бишкекте деле бир Ала Тоо же Аутса университетиге барса, ошол акчаны төлөйт, андан да көп төлөйт. А бирок Америкага барып ошону менен окуп, эгер ийгиликтүү болсо, баалары жакшы болсо, андан ары университетке бекер толук стипендия менен өткөнгө мүмкүнчүлүктөр бар. Алмаз мырза, мен жогоруда айтып өткөндөй, чет мамлекетте окуган мурдага салыштырмалуу алда канча жеңил болуп калган көп эле адамдар айтып атышат. Түшүндүрүп берсеңиз, бул эмнеге байланыштуу? Же ал жактагы билим алуу арзандадыбы, же кандай? Жок, бул мурдатан эле ушундай болуп келген. Себеби азыр мунун себеби дегенде, мына азыр информацион технология өнүгүп атпайбы? Ошонун негизинде интернет деп элдер изилдеп уже биле баштады. Мына мен өзүм деле 17 жылдан бери ошо чет өлкөдө окуп иштеп жүрөм. Ошо дүйнөнүн эң алдыңкы өлкөлөрү болгон Германия, Америка, Японияда окуп иштеп келдим. Азыр ал жакта кантип арзанга окуса болот, арзанга кантип жашаса болот, каяктан жумуш таап иштесе болот. Бунун баары азыр ачык айкын. Болгону биздин жаштар көп изилденбей жатат. Изилденсе, аракет кылса баарын тапса болот. Азыр биз бул жамаатта азыр өзүбүз иш алып барып, университеттер менен байланышып, арзан окууларды таап, керек болсо бекер киргенге аракет кылып, көптөгөн университеттер менен жаштар менен иштешип атабыз, мындайча айтканда Кыргызстанда. Мына биздин коомчулукта Кыргызстан өзүндө окубай башка окуу жайлардан билим алып келген адам, демек акчалуу адам экен деген түшүнүк калыптанып калганда, кандай дейсиз, эгер бардык эле адамдардын колу жете турган болсо, чет жерде чыгып дагы билимин өркүндөтүп келем деген адамдарга кандай сапат болуу керек?
Бул мындай да, мисалы үчүн ал биздеги элде ошондой түшүнүк болуп калган, чет жакка окуп аткан баарын эле акчалуу байдын балдары деп ойлошот. Жок, мына мен өзүм деле бир жөнөкөй себебин баласымын. Мен ушул убакка чейин өз күчүм менен, стипендия менен окуп келдим. Мисалы үчүн мен университетте, юрфакты, Газ университетте Турцияда окудум, ал жакта стипендия менен окудум. Мына Германияда дагы магистратураны бекер окудум. Ал жакта мисалы үчүн мен окуган частный университет болчу, анын контракты 22 000 евро болчу. Бирок мен толук стипендия алып окудум. Эгерде адам аракет кылса, сабактары жакшы болсо, тилди билсе, баары жокко тапшырып, бекер окуганга мүмкүнчүлүк бар. Алмаз мырза, негизи кандай программалар бар учурда? Себеби бир гана мамлекеттик органдар менен гана кызматташа турган уюмдар студенттерди чет өлкөгө алып чыга алышат. Ушул тууралуу айтып берсеңиз. Мүмкүнчүлүктөр негизи мисалы үчүн ар кандай жолдор бар да. Мисалы үчүн программалар азыр биз 6-класстан 10-класска чейин балдарды өзүнчө летний школа деп Америка, Европага алып барып 2 жумадан 3 айга чейин программаларыбыз бар. Андан сырткары 11-классты бүтүп аткандарга Америкага, Германияга, университеттерге тапшырганга мүмкүнчүлүк бар. Андан сырткары Европага азыр магистратурага тапшырып атабыз. Мисалы үчүн жакында эле 2 кызыбыз азыр Германиянын эң юридикалык тармакта 1-орунда турган Буцерис Law School'га 2 кызыбызды өткөрдүк. Буюрса ал жактан чакыруу келди. Азыр стипендияга, толук стипендияга документтерин берди. Буюрса жооп күтүп атабыз. Андан сырткары дагы көптөгөн программалар бар. Анын үчүн бизге кайрылса, биз дагы кененирээк маалымат беребиз. Ушул программалар тууралуу айтып берсеңиз. Кандай программалар? Мисалы үчүн программаларды айтсак, жанагы бул Американы айта кетейин мен сизге. Азыр комьюнити колледждарга 2 жылдык программа, булар кадимки эле университет, бирок болгону факультеттер 2 жылдык. Булардын мисалы үчүн контракты $4000, анан payment план деп коет, ошол $4000 бөлүп төлөсө болот 1 жылда. Анан ал жакта окуу системасында мындай мүмкүнчүлүктөр бар да. Аларда бир семестрде болгону 4 сабак окуйт. Бул 4 сабак деген 12 кредит, а 12 кредит деген мааниси бул жумасына 12 саат окуш керек деген. Анан аларда студенттер жанагы эмени программаны өздөрү түзүшөт, профессорлор өздөрү тандашат. Ошол 12 саатты мисалы үчүн 2 күндө алып окуп койсо болот. Андан сырткары уже 4-5 күн бош болот. Ошол 4-5 күндө сыртта мисалы үчүн кафеде, ресторанда, магазинде иштесе деле айына $1,5–2,000 тапса болот. Бул деген ошол акча менен бала өзүнүн контрагын да, тамак ашын да төлөп окуса болот. Ата-энеге бир зыян келтирбейчи. Мындан сырткары да Германияга ошол тилди билип барса, биз мисалы үчүн жана DSK деген экзамен бар, тил боюнча, немис тил боюнча. Ошону тапшырса эле анан университеттерге документтерин берип бекер өтсө болот. Мындай мүмкүнчүлүктөр бар. Маегиңизге рахмат, Алмаз мырза. International Consulting Group деп аталган уюмдун мүдүрү менен Алмаз Арапов менен маектештик. Маегиңизге рахмат.